Президент койгон тапшырмалар 2 күндө аткарылган. 9 майдын саат 5-терде уже бүт бардыгы дайын болуп, керектүү жабдуулар менен камсыз болгон. Канча жолу келдиң ушул жерге? Биринчи жолу келип атасыңбы? Неге биринчи жолу келесиң? Неге мындай проблема болуп атса, неге сен биринчи жолу келесиң бияка? Тревога уруп келбейсиңби? Мен сени кабинетте отурбадым белем, кыдырып иштегин деп. Канча болду иштегенге сен министр болдуң? 2 айдан эмне? Кирип эле кабинетиңе эмне көчөгүң жабышып калды креслосу. Чечпейсиң олардын просьбасын, проблема болуп аткандай, не? Кичинекей балдар өлүп атса моякта, сен кабинетинде отурасың. Айтпайсың проблемаларды. Мен сага эмне деп айтып жибердим менен, койдум менен министр. Проблема болсо дароо келип айтып туруп, моментально чечип турам дебедим. Мындан артык эмне жумушуң бар сен, не? Же барбы башка жумушуң сенин артык? Жок, центрге келген бул врачтар. Жок, сен могу жерге келген жоксуң да, могу жерге. Ушул жерге. Чакырса келбейт экенсиң, чакырып атса да, аякта проблема мурдатан бери. Мурдатан бери экенин билебиз, 30 жылдан бери проблема. Чечпейсиңби сен? Жашайсың могу жерде. Түшүндүңбү? Качан проблема бүттү дегенден кийин анан ушул жерге кетесиң. Кабинетте отурба, мояка жаша келип тур. Барын контролдоп, бүт оборудованияны алып атайын. Мен Москвадан келгенден кийин киребиз. Анан эгерде дагы жетпей баратса анда кетесиң.